Мамлекеттик тилди окутууда функционалдык сабаттуулукту калыптандыруу быйылкы жылдын негизги багыты. Адистердин айтуусунда кыргыз тилин окутуп жатканда жөн эле грамматикалык эрежелерди жаттатып окутуу туура эмес. Мектепти бүткөндөн кийин балдар кыргыз тилин курал катары колдоно алышпайт. Ошон үчүн семинарда кыргыз тилин окутуучуларга функционалдык сабаттуулуктун компетенцияларына ээ болуунун жолдорун көрсөтүштү. Кыргыз тилди функционалдык сабаттуулук катары колдонуу жөн эле эреже эмес, ошол билген тилди баарлашууда, академиялык окууда, билим алганда, саясатта, көчөгө чыкканда, достор менен сүйлөшкөндө кандай колдонуш керек? Функционалдык сабаттуулуктун компетенцияларына ээ болууга жолдорун көрсөтүп атабыз мугалимдерге. Өлкөбүздө окутуу 4 тилде жүргүзүлүп, кыргыз тили кыргыз класстарында 1-чи тил катары, ал эми орус, тажик, өзбек мектептери үчүн 2-чи тил катары окутулат. 2-чи тил катары окутулган класстарда мугалимдин балдарга орус тилинде кайрылганы, айрым эл аралык окуу жайларында тилчилерден англис, орус тилин билүүсү талап кылынып жатканы туура эмес экени айтылып, кызуу талкуу жүрүп, суроо жооптор болду. Англичандар кыргыз тилин үйрөнүп туруп, анан кийин кыргыздарды англис тилин үйрөтпөйт да, Ушул англис тилин окуу, сен англис тилин мынча деңгээлге бил, тигинче деңгээлге бил дегенди жоготуп коюштар. Мисалы бизге университеттен ошондой талап коюлуп атат да, силер методичка жазганда кыргыз тилинин көнүгүүлөрүн бериңерби, орус тилинде ошондой көнүгүүлөрүн бергиле, алар орус тилдүүлөр түшүнбөй калып атат. Ал эми 5-чи, 6-чы, 7-чи, 8-чи класстарында кыргыз тилин окутуу үчүн инновациялык технологиялар борборунун улук окутуучусу Айгүл Оморова усулдук китеп жазып, анда функционалдык сабаттуулукка, окурмандык сабаттуулукка кайсы ыкма менен иштөөгө болору мисалдар менен так көрсөтүлгөн. Центрде иштеп чыгылган китептердин бири бул бала бакчадан баштап кыргыз тилин үйрөнүү, көп тилдүү болуу, эне тилин сактап калуу, расмий тилди билүү, чет тилди билүү. Билип атасыздар, азыр бала бакчадан баштап биз чет тил жөнүндө сөз кылып атабыз. Бул китеп орус, өзбек, тажик мектептерде окуган балдардын кыргыз тили боюнча тил деңгээлин жогорулатуу курсу. Бул комплекс мугалимдер үчүн колдонмо, балдар үчүн практикалык курс. Кыргыз тилчинин талаптары кандай болуш керек деген квалификациялык талап боюнча бүгүнкү күндө эч кандай укуктук ченемдик акт жок болгондуктан ар ким билгенин жасап жатканына күйүп пышкан Билим берүү министрлигинин мамлекеттик тилди өнүктүрүү секторунун башчысы Гүлнара Ибраимова кыргыз тилчи сабагын которууга милдеттүү эмес экенин баса белгиледи. Которгонго эч ким милдеттүү эмес, муну айтып эле кетабыз. Токтом чыккан. Которгонго бир да кыргыз тилчи милдеттүү эмес. Кыргыз тилчи котормочу эмес. Котормочу эмес, котормочулукка 5 жыл окуйт атайын, диплом алат аны үчүн. Кыргыз тилчи котормочу эмес. Жогорудагыдай кемчиликтерди жоюуга инновациялык технологиялар борборунун адистери тарабынан программалар иштелип, бир нече методикалык китептер чыгып, окутуучуларга сунушталган. Семинарга келгендер өздөрүнө пайдалуу тажрыйбаларды алышты. Айгүл Абдыкапаровнан өткөн семинар аябай кызыктуу талкуу жаратып, мугалимдерге дагы бир кийинки ошол студентке болобу же болбосо мектеп окуучуларына болобу башка тилдеги улуттагы ошол кыргыз мамлекеттик тилин үйрөтүүдөгү методдорун колдонгонго бир чоң түрткү болду да. Семинар абдан түшүмдүү болду. Биз бул семинардын жыйынтыгы менен өзүбүздүн сунуш пикирлерибизди калтырдык. Тыгыз иштешүү мерчимделди. Кыргыз тилинин чет элдер арасында сүйлөшүү функционалдык кызматы тереңдейт деген зор ишеним менен кетип жатабыз. Кыргыз тили жана адабияты сабагынын окутуучулары инновациялык технологиялар борборунун адистери менен ой бөлүшүп, кесиптештеринен алган бай тажрыйбаларын өз аймактарында колдонууга шыктанып кайтышты. Калия Карыбекова, Болотбек Догдурбек уулу, Билим жаңылыктарына.